Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 4-июнь 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 5 соток болгон, мына ушундай сонун сатылуучу даяр 4 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, септик бардыгы бар экен. Домдогудай условияларды кылып койгон. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек туугандар. Сабыр кылып видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Мен турган жер туугандар Жапалактын центри. Кайсыл жактан келсеңиздер дагы Жапалактын центрине келесиздер. Бул жер светофор, элдик маркет, мечит, мектеп бардыгы ушул жерде. Сиздер светофордон солго бурулуп, асфальт көчөгөчө түп-түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта ФАП бар туугандар. ФАПтын жанындагы көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйдүн алдына дагы келип калдым. Мен айткан көчөгө кирип, орто тарабына жүрүп келсеңиздер, ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн мына короо тараптан көрүнүшү. 4 тарабы ограждение болуп тосулган, варата орнотулган. Бардыгы сонун. Үйдүн алды деле брусчатка болуп тура. Үйдүн сыртында могул тарапка, анан могул жака крант орнотулган. Суу бар, свет бар. Анан бул үйдүн 2 местный септиги бар. Экөө тең мына үйдүн арт тарабында жайгашкан. Азыр ал тарапка дагы өтүп, бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Вариант обмен жолдору жок, только нага акчага сатылат. Ошону эске алып коюңуздар. Үй 4 бөлмөдөн турат туугандар. Санузел менен коридорду кошпогондо. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдөн бири экен. Анан подвалы дагы бар. Подвалын көргөзбөй эле койду да. Жүрүңүздөр азыр. Мындай кылайлы. Лестницага чыгайын дагы ушул жерден үйдүн алдын көргөзөйүн. Мына караңыздар. Бардыгы жакшы болуп турат. 4 тарабы ушундай пескоблок забор менен тосулган, варата орнотулган. Жакшы. Бул жакта бронированный эшик, ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде ушундай коридору. Так. Кандай кылайлы? Оң тараптан баштай берейин, Бул ошондо барыңыздар билген детский бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Ылдый тарабы ламинат, дуалдар обой, подлоктору гипсокартон, натяжной, мындай бир аргандай болуп жасалыптыр. Бул гостиный. Чоң болуп көрүнүп эле турат киргенде. Айнек терезелери бардыгы пластик. Мындай буюм тайымдарын көрүп атасыздар, ал жагын эми эс менен сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар, калтырып деле кетсе керек, Анан домдогудай условиялар кылынган дедим го. Мына унитаз, стиралка бардыгы бар. Аристон, бардыгы ушул жакта. Санузел экен кыскасы. Бул жакта ача турган болсоңуздар, родительский спальный чоң болуп турат. Төшөктөрдү бүт бардыгын жыйып койгон. Ошентсе дагы бөлмө кыйла эле кеңири болуп турган учуру. Жүрүңүздөр эми кийинки бөлмөлөргө дагы өтөйлү. Так, азыр бул 4-чү бөлмөсү болот ата. Кандай бөлмө дей турган болсоңуздар, кухня. Жеңелерибиздин 2-чи офиси. Мына гарнитур, холодильник, плита бардыгы бар. Жакшы. Гарнитурду дагы мындай до потолка кылып, сонун кылып жасап койгон, Да эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Менимче бардыгын эле айтып атам, көргөзүп атам, Мына үйдүн алды дагы аккуратный болуп турат. Бир 4-5 машина жөн эле батат. Киргениңиздерде мына ушундай коридорлору дагы кеңири. Туугандар, колдон келишинче үй жөнүндө маалымат бердим. Эми жүрүңүздөр. Үйдүн арт тарабына өтөйлү, себеп дегенде үйдүн артында дагы жер кеңири бар экен. Бул жак мындай бир беседка, мындай сөрү сыяктуу, Бул жакта эле ошо мына брусчатка болгон. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Сырткы фасадына сөз жок, таптаза болуп турат. 2 местный септиктен ушул жакта. Анан туугандар, мына бул жагы трнике забор экен. Нар жагында кичинекей арык бар экен. Арык
мындай кичине кандай десем формасын жоготуп калыптыр. Арыкты түздөп заборду тегиздеп аласыздар кийин. Түшүндүңүздөр а? Ал жака чыгып калыптыр забор просточу. Ошону айтып кой дедим. Жакшы негизинен көчөттөр дагы эгилген, чоңоюп аткан учуру азыр. Эмне маалымат? Болду окшойт. Үйдүн артынан соң көрүнөт экен бирок. Жүрүңүздөр эми үйдүн алдына өтөлү да баасын айтайын. Туугандар, эми сиздерге үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $110,000 бааланды. Анан кеми бар. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып сүйлөшөсүздөр. WhatsApp деле бар, же болбосо карап прямой чаласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай даяр сонун үйдү колдон чарбаңыздар. Подвалы деле бар. Ошол себептен мына ылдый тарабы бийик болуп турат. Менимче түшүндүңүздөр. Ушундай туугандар. Зерикпей лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урок, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы келип көрүп коюшсун.